Ассаламу алейкум, Марва телеканалының көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса келбетке кам көрүүнүн жана ошондой эле хиджама жасатуунун пайдалары туурасында маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто косметолог, хаджам жана ошондой эле мед айымыбыз Бермет Маматбекова. Ассаламу алейкум, Бермет айым, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Хош болдук. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Аллахыма чексиз шүгүр, ушул күндөргө биз келип отурабыз. Рамадан айыңыздар менен куттуктайм, өтүп кеткен байрамыңыздар менен. Рахмат. Кийинки айга Аллахым жеткирсин иншалла. Амин, иншаллах. Өзүңүздөр Рамазан айын сак саламат жакшы өткөрүп алдыңыздарбы? Жакшы өткөрдүк. Айтта жакшы өткөрүп алдыңызбы? Айттадык. Жакшы өткөрдүк. Машаллах, кубанычтабыз. Чындыгында бул ай эң өзгөчө, Рамазан айы өзгөчө айлардан болду десек дагы жаңылышпайбыз. Андыктан ар бир кармаган орозоңуздарды Аллах таалам кабыл кылган болсун иншаллах. Бүгүн буюрса өтө биз кызыктуу бир теманын алкагында сүйлөшөлү деп атабыз. Айымдар үчүн өтө бир керектүү, пайдалуу. Чындыгында биз айымдарга канчалык бетке кам көрөбүз, негизи эле келбетке кам көрөбүз, канчалык маанилүү жана мындай бир керектүү маселе деп эсептейм. Ошондуктан эң эле алгач сизге суроо атайын деп атам. Айымдардын келбетке кам көрүүсү канчалык деңгээлде маанилүү деп эсептейсиз? Ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Азыркы учурда аялдар өзүнө негизи эле бул ар бир аял затына тиешелүү. Алар бетине туура кам көрүш керек, өздөрүн таза алып жүрүш керек. Беттен ар кандай азыркы учурда ар кандай деген косметикалар чыгып калды. Мурдагы учурларда бул косметикалар жок болчу. Чоң апа энелерибиз табигый кам көргөн беттерине. Азыркы учурда ошо косметикалардын түр-түрү чыгып калган. Ошолорду туура составын карап, анан бетине туура кам көрсө, ошол жакшы болот деп эсептейм. Эң туура айтасыз. Негизи эле келбетке кам көрүүдө дагы мындай бир канча эрежелери бар болсо керек дейм да. Мисалы бетке кам көрүүнүн кандай эрежелери бар, ушул боюнча токтолсоңуз. Бул ирети биринчиден бетти дайым муздагыраак сууга жууп турса, бул бетке бырыш түшөр бет да. Андан соң перед неме кылар да, бетти жашына боёр алдын. Ар бир аял боёнуп жүргөнү жакшы болот да. Мындай слишком боёнуп эмес, туура боёнуп, сыртка чыгып атканда анчалык билинтип эмес, каштарын, көздөрүн аябай билинтип боеп эмес, жашына назик болуп, скромно боёнуп жүргөн. Андан кийин бетти муздак сууга жууганда мицеллярный вода деп коет, мицеллярный вода. Ошол менен туура бетти сүртүп жүрүү. Андан кийин база под макияж деп айтылат, ошону коюу. Андан кийин жакшы бир кремдер бар, күндөн сактоочу кремдер, ошолорду коюп турса, жана халалга туура жаткан кремдерди колдонсо жакшы болот деп. Машалла, жакшы, кубанычтабыз. Мисалы, албетте башында болот, мен да туура түшүнөм. Негизи келбетке кам көрүүдө айымдар чындыгында мына ушул тартип эрежелерине, иретке көбүрөөк маани берсек да жакшы болот экен. Анткени биз кээ бир учурда билбеген учурлар болот, билбеген жагдайлар болот. Бүгүн Кудайга шүгүр, соцсет, интернет тармагы аябай бир өнүккөн учурда маалыматтын баардыгын ошол жерден деле алсак болот экен. Мисалы, адал кайсыл косметикалар адал, кайсы косметикалар туура келет. Ушул боюнча дагы биз көбүрөөк басым жасап, карап, мүмкүн болушунча. Анан мисалы келбетке кам көрүүнүн бүгүнкү күндө мисалы көп балалуу үй бүлөлөр болушу мүмкүн, же болбосо үйдө олтуруп деле кээ бир айымдарыбыз боёнууга такыр чыгынбаган айымдар бар да. Негизи эле ушул жаатта сиз өзүңүздү дайыма кам көрүп, негизи косметолог болсоңуз да дайыма өзүңүздү каранайып жүрөт болушуңуз керек. Анан өзүңүздүн жашоо турмушуңуздан алып деле айтып берсеңиз. Негизи ошол бетти тазалап жүрүш керек. Ар бир айым өзүнүн ошо туура каражаттарды алып колдонгону жакшы. ошо жана күндөн сакталуучу неме кремдер деп айтылып атат. Ошонун сывороткалар бар азыр. Атайын халал
болуп чыккан косметикаларды колдонуу. Өзүм негизи кандай кам көрөм бетиме. Дайым таза сууга жууп туруш керек. 5 маал дары таап турганда эми бетибизге ошондой эле таза болуп жүрөбүз да. Андан кийин ар кандай сывороткаларды койсок, массаж жасап турсак бетибизге, жана ошол. Мисалы, мага кызык болуп турат азыр, сиз кандай себептерден улам ушул косметология жаатын тандап алдыңыз? Анан мындан сырткары ушул косметология жаатында сиз бир эле макияж эмес, массаж дагы жасайт экенсиз. Ушулар боюнча дагы өзүңүздүн жеке тандообуңуз кандай болуп калды, ушул боюнча да айтып өтсөңүз? Негизи косметология тармагына келген себебим бул өзүм жакындарыма беттерин туура кам көрбөйт, брыштар түшүп, туура эмес колдонгон немелери болот, ошолорду аларга совет берип, кеңеш берип, аларга мындай алсаңыз, мен да ошол менен колдоном, ушундай жардам эффекти бар, ушундай кремдерди алыңыз деп сунуштап отуруп, анан өзүм энеме деле, апама деле мындай кылып алыңыз деп атайын белек катары берип, ошол массаждарын жасап, анан ошондон эффект көрүп, анан ойлодум да, ошо өзүбүздүн коомго, аял затына ошо жардам берсек, өздөрүнүн туура кам көрүүнү үйрөтсөк жакшы болот деп ошол мааниде ошол жака келип отурам. Рахмат сизге. Негизи чын бул бүгүнкү күндө баардыгыбыз үчүн өтө бир керек деп ойлойм. Мисалы биз эмне үчүн бат эле тырыш түшүп кетет, бырыш түшүп кетет, эмне үчүн бат эле картаң сезилип көрүнүп калабыз? Анткени биз өзүбүзгө кам көрбөгөндүктөн, өзүбүздү карабагандыктан улам дагы ушундай бир жагдайларга бат эле түшүп калат болушубуз керек. Мисалы 30-40ка чыкканда деле кээ бир айымдар чындыгында ошондой эле абалда болуп калат да. Ошондуктан албетте сиз айткандай биз сөзсүз түрдө бетибизге кам көрүшүбүз керек. Анан мисалы ошол эле угрый, анан тактар көпчүлүк учурда биздин жаш айымдарда көп кездешет, мындан сырткары төрөткө чейин же төрөттөн кийин дагы мына ушул тактар калып кетет да. Негизи ушуларды кетирүүнүн жолдору барбы? Жолдору бар. Көп жолдор бар. Айтып өтсөңүз, ушуларга токтолуп. Ошол көйгөйлөр менен көп айымдар, жана жаш кыздар эле кездешет да, келип сурашат, кандай туура колдонсом, эмне кылсам туура болот депчи. Анан негизи мен косметолог болуп, жана хижама жасаганда да, хижама жасаган адамды хаджам деп айтып коет. Ошол азыркы учурда негизи араб өлкөлөрүндө, Турция өлкөлөрүндө аялдар бетине хижама жасатат да. Косметологическая хижама деп коет. Атайын бетке точечно неме чекиттер менен коюлган, кан чыгарылган учур болот. Ошол учуру менен көп кайрылат да, ошол жардам береби деп. Анан популярдуу болот да ушул процедура. Ошону көп жасатышат, анан ошондон да кетет. Жана башка сывороткалар бар, болтушкалар бар, атайын ошол угри, кара тактарды кетирүүчү заттар бар. Ошол биздин азыр учурда аябай өнүккөн го. Массаж менен кетирсе болот. Башка мисал үчүн косметология жаатында уколдорду колдонушат да, бирок бул биздин динге бир аз каршы келгендиктен биз табигый жактар менен туура курамында туура колдонулган заттарды окуп колдонобуз да. Ошону кетирсе болот. Ал эми ошол эле угрыларды мисалы үйдө домашний өздөрү эле мисалы сыгып ушинтип жок кылгандар бар. Бул туура деп эсептейсизби? Негизи угрини эгер түрлөрү болот да, ар кандай түрлөрү болот. Анан ошол эгер воспаленный аябай шишип оорута турган болсо, аны сыкпаганы туура болот. Эмне себептен дегенде, ал биздин денебиз, бетибиздин теринин ылдый жагында лимфа немесин жарып алсак, инфекциясы жайылып кетиши мүмкүн да. Ошол үчүн учу чыкканда эле бир аз акырын кармап ошону алып койсо болот. Бирок антип сыгып неме кылган туура эмес. Ал кайра көбөйүп кетиши мүмкүн. Ооба, неме беттин терисинин ылдый жагынан инфекцияны кайра козгоп салышы мүмкүн да. Ошол себептен сыкпаганы жакшыраак болот. Эгер мүмкүн болушунча биз косметологко барып кайрылганыбыз жакшыраак. Кайрылганыңыздар жакшы, ооба. Анан учу чыкканда гана алып койсо болот. Анан жанагы башында да сиз айтып өттүңүз го, табигый бизде рецепттер менен кам көргөндө биздин чоң энелерибиз ошол эле. Анан балким азыр деле ошентип колдонгондор деле бар болушу мүмкүн, айран менен. Ооба. Айыл жерлерде
Бул косметикалар брендовый косметикалар чыгып атпайбы азыр, канчалык алар кымбат болгондон ошончолук пайдасы да бар да. Баягы биз көнүп калганбыз, аябай арзан баалуу косметикаларды алып колдонупчу, бирок ошол туура эмес да. Баягы кымбат болгонуна жараша, ошол кымбат болсо, баягы курамына туура келген болсо, адал болсо, баягы намазды бузбай турган болсо, анда ошол эле косметикаларды колдонсо болот. Анан кийин табигый азыр биздин жашообузда ошо айыл жергелерде эжелерибиз колдонгондо айран менен ромашканы сууга кайнатып, ошо парын менен бетин отпаривать этип тазалап неме кылса болот. Ар кандай жанда алоэ деп коет, ошолорду ар кандай неме балдан кошуп, аралаштырып, эзип, ошондо бетке маска катары ар кандай чөп дарыларды колдонуп бетке маска кылганда туура болот да. Аябай жардамы, таасири аябай чоң болот. Негизи болот, алар да жакшы. Демек, бул табигый рецепт дагы жарай берет, жакшы. Жарай берет. Машалла. Анан мен бир Нуркуз эжебизден, журналист айымыбыз бар го, ошол Нуркуз эжебиздин бир айткан сөзүн угуп калдым эле. Бир жолу бир жубайы жолдошу экөө келишиптир. Анан кийин жолдошу жубайына мындайча айтканда жаап мындай айыптаптыр да. Эмне себептен десе, жаңы келгенде бул абдан өзүн карачу эле, аябай жакшы накай кийинип жүрчү эле. Анан азыр ушунчалык өзүн карабай деле калды. Анан кийин келбетине деле көңүл бурбайт. Анан кийим кечеси деле мындай кийими деле майжыттанып тосолот депчи. Анан негизи ушул жааттан айтып өтсөңүз, айымдардын ошончалык деңгээлде өзүн кам көрүүсү, ушул эле келбетти, сырткы келбети, кийим кечесине чейин негизи таасири барбы? Жолдоштун алдында ошентип май кийинип, майжыттанып жүргөнүбүз туурабы? Негизи андай окуялар көп кездешет. Чынында эле ошондой аял заты өзүн карабай койгонда туура эмес. Ошондой окуялар бар да негизи эле. Баягы аял болгон деген өзү баягы хадистерде да келет го. Күйөөсү аялын көргөндө ошо көзү жанып, сүйүнүп тургандай болсун деген абалдачы. Мисалы үчүн аялы күйөөсү кирип келген учурда өзүн даяр, ошо таза кармап, үйүн өзүн тыккан кармап, келбетине кам көрүп, жолдошунун алдында боюнуп жүрөрсө болот. Негизи динде бул уруксат берилген. Ошо боюнуп, атыр жыттуу бир заттарды колдонуп, атыр себинип, күйөөсүн тозолгону туура болот да. Андай окуялар бар. Бирөөсүн айтып кетсем деп ойлойм да. Негизи кээ бир аял затынын жолдоштору бар, андай тазалыкты талап кылат, андан сулуулукту талап кылат. Бул аялдын милдети катары санайм да. Эмне дегенде баягы аял өзү ошондой дайым өзүн кандай алып жүрсө, ошончолук өзү мындай ханышадай сезип, өзүн да мындай өзүнө да авратын неме кылып, аялдык немесин сыфатын билдирип, андан соң аял негизи бир жолдошу болгон, бир аялдын. Ал ошо дайым аялынан тазалыкты милдет кылган да. Ал күнүнө 5 жолу жуунчу экен. Анан дайым жуунган сайын боюнуп, ар кандай атырын себинип турчу экен да. Андан кийин ошо көпчүлүк эле аялдарга тиешелүү, ошо өзүн жакшы алып жүрсө, суу алып жүрсө, өзүнө караса, кам көрсө деп. Ошол мен дагы эң туура айттыңыз. Мисалы ойлоп калдым, чындыгында жанагы өзүн сүйгөн, же болбосо өзүн мындай бир сыйлаган, урматтаган ар бир айым менимче өзүнө кам көрөт болуш керек. Чындыгында мисалы элементардуу өзүбүз эле келбетибизге кам көрүп, өзүбүзгө жарашыктуу кийимди кийинип эле көз алдында өзүбүздү карасак, чындыгында биз өзүбүзгө өзүбүз жагып атпайбызбы? Ушундай жагымдуу адам экенсиз деген сыяктуучу. Демек бул жааттан биз айымдар үчүн бул жагдай өтө маанилүү маселелердин бири деп түшүнөбүз. Анан дагы бир суроо сизге. Негизи келбетке кам көрүүдө кандай косметикаларды сунуштайсыз? Чындыгында мен деле ойлоп атам, сиз азыр өзүңүз адалдыкка туура келген косметикаларды колдонуп болушуңуз керек. Ооба, албетте, курамын карайбыз да. Азыркы учурда эми Halal Cosmetics деген брендовый неме бар. Атайын бутиктерде сатылат андай косметикалары. Самия деген халал косметика чыгарышкан, атайын Казаньдан, ошо Россия тармакта Уфадан келген косметикалар бар.
аларды кээ бир айымдар даже мындай онлайн сатып алышат да, баягы заказ берип буйрутма аркылуу 1-2 жума күтүп сатышып алгандар бар. Ошолорду карап, чын деле эффекти барбы, анын баарын биз колдонуп көрөбүз да, чын деле таасир берген болсун депчи. Анан ооба негизи ошо бетке жакшы бир сывороткаларды коюп, тоник менен тазалап, мицеллярный водалар менен тазалап, SPF күндөн сактоочу кремдерди коюп, база под макияж, вокруг глаз деп коет, көздүн тегерегинде колдонуучу майлар, кремдер. Андан кийин барып ошо тоналка коюлуп, туура жакшына өзүнүн тонуна жараштуу консультант деген болот. Ар бир бутикте сатуучу кыз айым болот, ошолор жардам берет эгер таап албай неме кылып жатсаңыздар. Бирок ошол учурда намазды бузбай, туура неме курамынын туура болгонун ошону алса жакшы да. Ооба. Мисалы, жана сиз айтсаңыз да ойлоп калдым. Мисалы, беттинде өзүнүн бир канча түрлөрү бар го. Жирный, анан сухой дегиле. Ошолорго дагы ылайыкташкан бар да, Бар. Атайын азыр ошо 4 типа кожи деп коет, эми 4 түр беттин териси деп аталат го. Кээ бир учурда 3 түр деп да айтып коюшат. 3 түр болгондо ошондо кургак түс, майлуу түс, андан кийин нормальная кожа деп коет. Ошого атайын арналган косметикалар сатылат. Сатып аларда барганда обязательно курамын карап, анан консультант кыздар менен кеңешип, андан кийин алган туурараак болот да. Анткени кээ бир учурларда кээ бир кыздар бар, бетине крем коюп алат, же болбосо тональное средство деп коет, тональный крем коюп алгандан кийин бетинде майланышып чыгып турат да. Жирный бетке кайра эле жирный нерсени коюп жылтырап эле турганда. Демек, бул жаттан сөзсүз консультация алышыбыз керек экен да. Анткени кээ бир учурда биз балким билбей эле, мисалы мен бетим кургак көбүнчө, анан мен ан сайын кургак дагы бир косметиканы алып алсам, бул дагы бетиме туура келбей калат. Ошондой учурлар көп кездешет негизи. Ошол үчүн сөзсүз түрдө өзүңүздүн косметологторуңуздар болобу, же өзүңүздүн кожаңыздын типин билсеңиз, анда сөзсүз түрдө ошол ылайыкташтыра алган жакшы болот да. Менимче, демек ар бир айым бул жаатта өзү негизи эле косметологко барып бир консультация алыш керек экен, негизи ошо косметолог айымга, дерматолог эми бетинде ар кандай угри, безектер, ар кандай купироздор кездешип атат. Ошо дерматологко барып кеңешип, андан консультация алып, анан кийин косметологко барып, эмне кандай нерселерди жазып берсе дагы ошол менен туура колдонуп караган жакшы. Чоң рахмат. Анан мына ушул бетке кам көрүүдө негизи эле ушул бетке кам көрүүгө тамак аштын канчалык таасири бар? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз да айтып берет. Негизи биздин туура тамактануубуздан дагы көп учурда кездешет. Азыркы учурда көбүнчөсү мучной деп коет, камыр оокатты көп жешет, ачуу майлуу тамактарды көп жешет, таттууларды көп жешет. Ошол дагы биздин денебизге таасир этет да, денебизге, бетибизге, беттин немесине, терисине. Анан ошол эле учурда ачууну көп жакшы көргөндөр ошо угри, неме ар кандай бетке немелер чыгып берет да, безеткилер. Ошол үчүн неме кылыш керек да, тамакты туура тандап, фрукт неме деп коет, жер жемиштер, жемиштерди, фрукты, овощи деп коет, ошолорду көбүрөөк жеп, суусундукту көп ичиш керек. Негизи адам баласы сүннөт го бул. Күнүнө 2 литрден ашык суу ичсе жакшыраак болот депчи. Ошол негизи эле туура дал келген да. Адам баласы негизи күнүнө 2 литрден көбүрөөк суу ичсе, денесинде суу заты жеткиликтүү болуп, анан бул да териге аябай таасир этет да. Андан кийин сөзсүз түрдө түштөн кийин биз намазыбызды окуп алгандан кийин, түшкү намазыбызды окуп алгандан кийин бир аз уктаганда бул аябай териге жакшы таасирин берет да. Анан да бир кеңешим ошо жатаарда биздин неме деп коет го, постельное белье деп коет го, ошол шейшектерди шелк деп коет, сундус, шелк деп аталат. Ошону
ошондой постоянно билүү колдонсо бетке да көп ырыс түшөрбөйт деген көп жерде далили бар да. Негизи ошо таза кармап ар бир нерсени туура ошолорду колдонсо дагы бул бетке аябай жакшы таасирлерин берет. Машалла. Жакшы. Соң кеңештерди айтып өттүңүз. Демек бул жаатта дагы биз сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек экен ушул боюнча дагы, Азыр эми сизге хиджама боюнча сурап берейин. Анткени сиздин экинчи кесибиңиз бул хиджама болуп саналат. Мындан сырткары сиз медайым экенсиз. Мен ушул жаатта абдан сизге болушунча ишендим. Анткени медайым болгондон кийин ал укол сайганды дагы билет, анан кийин беттеги, негизи денедеги точкаларды билет болуш керек. Ушул жаатта мен дагы азыр хиджаманын адамга негизи эле канчалык пайдасы бар, ден соолукка кандай пайдалары бар, ошол боюнча токтолуп кетсеңиз. Негизи эми медайым болгондон кийин хиджама жасаганда да бул чоң жоопкерчилик да. Негизи ар бир мед тармакты окуган инсандар анатомия деп коет, адамдын түзүлүшү кандайдан турат, эмне кандай мүчөлөрдөн турат жана кандай туура кам көрүш керек. Ошолордун баарын карап андан кийин бир ишке киришет да. Мисалы үчүн хиджама жасаган учурда адамдын денесинин негизи баардык мүчөлөрүнө жасала берет хиджамачы. Андан бул пайдасы негизи бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан өзүнө хиджама жасатканы. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү хадж учурунда хиджама жасаткан учуру болгон. Бул демек эң жакшы бир пайдалары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү да айтып калган, өзүңөрдү кан алдыргыла, ошондон шифасы чоң пайдасы бар депчи. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү бул ооз бекитип, орозо учурунда да кан алдырган, бул орозону боспойт деп келет. Негизи ошол үчүн бул ар кандай ооруларга кете берет. Кээ бир адамдар бар аябай мындай оорулар менен ооруйт. Ар кандай бир врачтарга кайрылат, докторлорго кайрылат, анан уже таппай, шифасын таппай изденип жүрүп, хиджамага да келген учурлар болот. Эми хиджама жасатып атканда ошол өзүнүн ооруларына точкалары бар, ошол точкаларына атайын даярданып жасалат да. Андан кан алынат. Кан алгандан кийин адам кадимкидей өзүн жеңил, чыйрак жакшы сезип калат да. Негизи эле пайдасы чоң. Бул эми сүннөт болуп атканда эми бунун далили да бар да ошондой. Негизи ушул хиджаманын көбүнчө кандай ооруларга көбүрөөк шифа? Кандай оорулар менен сизге мисалы кайрылат? Негизи эле мындай полный бүт ооруларга аябай жакшы таасири бар. Мисалы үчүн бирок кээ бир учурлар бар, алынат да. Кээ бир учурларда жасалбайт ал хиджама. Мисалы үчүн анемия болгон жана сахарный диабет кээ бир учурларда ошолго жасалбайт. Кичинекей жаңы ымыркай төрөлгөн балдарга жасалбайт. Андан кийин уже 3 айдан үйдө болсо кичинекей ымыркайларды ата-энелер жасаткандар бар даже. Зээни күчтүү болсун, иммунитети немеси аябай бекем болсун деп жасатып коюшу берет. Анан неме баш оорусу, грыжа, сколиоз, остеохондроз жана бесплодие деп коет, ошондой бронхит, пневмония, жин оорусу, сихыр оорусу жана толтура оорулар менен ошо бүт эле ооруга шифа да хиджама алына берет. Өзүнүн точкасы бар, атайын ошол точкаларга жасалат. Анан сүннөт точка деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол точкаларынан алдырган болот. Ошол аябай мындай таасири да чоң да. Негизи эле сүннөт деп айтылгандай эле уже аты эле эмнени айтып турат. Ооба. Мисалы хиджамада деле чоң жоопкерчилик бар болсо керек, мисалы, ошол эле хиджаманы жасаган адам көбүрөөк эмнени билүүгө тийиш? Мисалы, кайсыл жерден туура эмес иш кылып койсо деле кээ бир учурда сахарный диабет деп коет, ошондой ошол оору менен ооруган инсандардын каны кээ бир учурда кан алдырып койгон учурлар болот экен, анан каны токтобой калган учурлар болот экен да. Ошол себептен туура точкаларын алыш керек, туура точкаларына коюш керек. Перед ошол процедура жасаар алдын адамды даярдап, туура консультация берип, андан кайсы жагыңыз ооруйт баардыгын сурап, давлениясын текшерип, гемоглобин текшерип, андан гана барып соң ошого даярдап, анан ал коркуп андай любой адам
ар бир адамды коркушу мүмкүн да, биринчи жасаткан адамдар болот, коркуп баягы бир сезимдер болот, ошондон баягы наоборот жакшы бир сөздөр менен даярдап аны алдатканы жакшыраак болот да. Бул нерсе демек медицина жааты менен тыгыз байланышта экен да, Бул тыгыз байланышта болсо да, бирок неме деп коет, нетрадиционный медицина деп коет. Бул деген баягы медицина жактан кээ бир докторлор буну туура көрө бербейт да. Бирок бул биз мусулман инсан болгондон кийин, мусулман адам болгондон кийин бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылдырган. Жана ал кезде медицина жагы өнүгүп чыга элек болчу деп айтсак болот да. Мындай аябай мынчалык деңгээлде, биздин дордо деңгээлде. Бирок пайгамбар алдырган үчүн биз да ошо билебиз, шифасы бар. Бирок азыркы учурда Америкада чоң профессор, докторлор изилдешип ошол хижаманы карап өтүшүп атат да, чынында пайдасы бар экен. Бир эле хижаманы эмес, ач карын болуп, орозо убагында мусулмандар орозо кармайт эмеспи, ошол эле жагы дагы аябай таасирдүү экен деп буларга чоң ачылыш болуп атат да. Негизи эле ачылыш болуп келе жатат, дагы деле алар ошону изилдеп, ошол менен таң калышып атат да. Негизи бул процедура менен көп жакта азыр уже көбөйүп атат да. Бул процедура кылынып атат, жасалып атат. Ошондон шифа тапкандар көп, ыраазы болуп кетишкендер көп, жасатып аткандар көп. Жакшы. Бул деле өтө бир сонун көрүнүш, бир чети чындыгында канча адамдарга сиздердин пайдаңыздар тийип атат. Маселен, сизге ушул кандай маселе менен кайрылып хижама жасаткандар бар? Анан ошол хижамадан шифа таап кетип аткандар болуп атат. Ооба, болуп атат. Негизи ошо көпчүлүгү бетине көбүрөөк кам көрүшөт, бырыштарга дешет, угри безетки бети проблемде неме кыйын болуп, ошондой беттерине ар нерсе чыга берсе, аллергия, дерматит деп коет, купероз, ошондой учурларда андан кийин көбүнчөсү көпчүлүгү госжумуштарда иштешет экен, сидячий положение деп коет, отуруп иштешет. Андан кийин остеохондроздор, ладроз деп коет, ошондой оорулар пайда болушу мүмкүн. Ошо көбүнчөсү остеохондроз, бел оору, баш оору, ушундай оорулар менен кайрылышат. Бетке көбүрөөк кам көргөн процедуралар бар, ошолорго кайрылышат да. Анан көпчүлүгү бетке хижама жасатышат. Ошол. Сиз жалаң айымдарды жасайсыз? Жалаң айымдар менен иштешет. Жашы чектелүү эмес? Жашы чектелүү эмес. Демек, ушул жаатта эгерде маселе жаралса, сизге кайрылышса болот. Кайрылыңыздар, кетиңиздер деп айтат. Сиздин Instagram аккаунтуңуз кандай аталат? Доктор Хижама деп аталат. Демек, доктор Хижама деп эле биздин айымдар эгерде катталып кирсеңиздер, ушул хижама жаатында издеп жүрсөңүздөр, ушул айымга кайрылсаңыздар сунуштайбыз. Анткени бул айымыбыз бир гана хаджам эмес, медайым экен. Мен ошон үчүн дагы сизге толук түрдө ишенип отурам да. Анан мисалы бетке кам көрүүдө ошол бетке хижама жасатууда мисалы көпчүлүк айымдар корко беришет да. Уколду туура эмес салып койсо кандай болот, анан мындай болуп калса кандай болот. Ошол боюнча мисалы адам биринчи өзүнүн ишенимди арттырып, өзүн тынчтандырыш керекпи? Ооба. Негизи бетке уколдор жасабайбыз, бирок хижама жасаганда кээ бир аппаратный процедура деп коет, ошолордо ооруйбу деп суроо беришет да, сөзсүз түрдө. Хижама жасаганда бетке тагы калып калабы, шрам калып калабы деп сурашат. Андан ошол учурда неме кылабыз, адамды даярдап, жок оорутпайт деп, же болбосо атайын анестезия кремдер бар, бетти оорутпай турган жидкосттар бар, ошолорду коюп даярдап, андан кийин биринчи проба алып көрөбүз, ал адамда аллергия жокпу ошол затка. Андан барып соң ошол процедуралар жасалат. Бир да бирок айым болгон эмес, алхамдулилля, шүгүр. Аллахым буда кепилдиги бар, шифасы бар. Эч ким кайрылган эмес, кайра келген эмес. Бунун мындай болуп калды же мындай жакпай калды дегендер жок. Наоборот, мындай положительный отзыв деп коет. Мен орусча, кыргызча аралаштырып кетип атам. Мындай жакшы таасири бар, сонун деп кайра келгендер бар да. Именно ошол хижаманы сүйгөндөр көп. Көпчүлүгү ошол процедурага келишет. Машалла. Жакшы, Аллах ыраазы болсун сиздерден. Негизи ушул жаатта бул өтө бир баардыгыбыз үчүн өтө керектүү маселе экен. Бел ооруга деле, мисалы, гайморит болуп жүргөн айымдарыбыз канча азыр кытапта, ошол маселеде деле эгерде биз хижама жасатсак,
хиджаманын сөзсүз түрдө пайдаларын табабыз. Аллах разы болсун. Эмесе биздин эфирибизде жыйынтыктап баратат. Биздин сүйүктүү көрөрмандарга, угармандарга ушул келбетке кам көрүү боюнча, хиджама боюнча өзүңүздүн жакшы бир каалоо тилектериңизди жана акыл кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, бул негизи эле өзүңүздөрдү сүйүңүздөр деген сөз туура эмес жетип калбасын. Негизи Аллах Тааламды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп, динибизди сүйүп, жана андан кийин гана дини бул биздин ден соолугубуз аманат, өзүбүздү жакшы карап, өзүбүзгө туура кам көрүп, өзүбүздү жолдошубуздун, туугандардын арасында тыкан, таза, сулуу көрүнүү үчүн адамдар өзүнө ошондой туура консультацияларды алып, жакшы каражаттарды колдонуп, өзүн жакшы сүйүп караш керек да. Албетте, заттын баарына тиешелүү. Чоң рахмат Бермет айым. Алтындай болгон убактыңызды атайын бөлүп келип бергендигиңиз үчүн өтө сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга жакшы бир пайдалуу өзүңүздүн асыл кеңештериңизди айтып өттүңүз. Буюрса баардыгыбыз ушул жаатта амал кылганга аракет жасайбыз, өзүбүздүн келбетибизге кам көргөнгө, келбетибизге гана эмес, кийим кечебизге, жүрүм турматыбызга дагы кам көргөнгө аракет жасайлы, биздин сүйүктүү айымдар. Сиздер Айымдар ааламы программасын көрдүңүздөр. Биздин эфирибизде келбетке жана кам көрүүнүн хиджама жазатынын пайдалуулары туурасында Бермет Маматбекова айымыбыз жакшы бир асыл кеңешин айтып өттү. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.